Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүнкү темабыз бул чоң Microsoft Word аттуу теманын кичинекей бир бөлүгү документти жана тексттерди форматтоо деп аталат. Бүгүнкү темабызда экраныңарда көрүнүп тургандай төмөнкү бөлүктөргө токтолуп кетебиз. Кайсылар? Шрифт, параграф, документтин чек аралы жана көлөкөлөтүү, чоң жана кичине тамгаларга өзгөртүү, номерлөө жана маркерлөө, баракты колонналарга бөлүү, стилдер, арткы көрүнүш жана темаларга токтолобуз. Бунун баарын биз тексттердин үстүндө жана документтин үстүндө иштегенде колдонобуз. Анда эмесе кичинекей темабызды улантсак, мисал катары мен интернеттен кыскача бир маалыматты алдым, текстти. Жана ушул тексттин үстүндө биз силер менен бүгүнкү сабакты үйрөнөбүз. Ушул тексттердин үстүндө жаңы үйрөнө турган нерсе амалдарды аткарабыз. Эң биринчи бөлүгүбүз бул шрифт. Шрифтти өткөнкү сабактарда силер карап чыккандай өлчөмүн жана көрүнүшүн, тамганын көрүнүштөрүн өзгөртүп кетсеңер болот. Ал эми Word 2013'тө Home деген катмарында font деген бөлүк бар. Бул шрифттердин үстүндө иштей турган бөлүк. Буну колдонуп көрсөк, колдонуу үчүн силер сөзсүз түрдө тексттердин фрагментин белгилеп алыш керексиңер, бөлүгүн алыш керексиңер. Жана силер колдоно турган буйруктарыңар ошол бөлүккө гана ылайыктуу болот. Мисалы үчүн, мен бир сүйлөмдү белгилеп алсам, эң биринчи сүйлөмдү экраныңарда көрүнүп тургандай, жана бунун үстүндө форматтоо жүргүзсөм, кантип жүргүзөм? Ал үчүн Home катмарындагы фонт жазуусуна келип карагыла, оң бурч, төмөнкү оң бурчуна келип бассаңар, жардамчы терезе чыгат. Терезенин баш жазуусу фонт деп аталып атат. Терезе эки катмардан турат, фонт жана advanced деген. Бизге керектүү болгон могу биринчи фонт деген терезеси. Бул катмар font, font style, size, font color, underline style деген бөлүктөрдөн турат. Кийинки бөлүгү болсо effects, андан кийинки preview. Ушул нерселерге токтолуп кетсек. Биринчиси фонт деген, демек бул сүрөттөлүштүн, тамгалардын көрүнүшү, сүрөттөлүшү башкача айтканда. Мисалы үчүн мен төмөнкүдө көрүнүштү тандайын. Preview бөлүгүнө дагы түшүндүрө кетсем, себеп дегенде preview деген алдын ала көрүү. Биз тандаган шрифт, башкача айтканда, тамганын көрүнүшү төмөнкүдөй көрүнөт экен. Демек, биздин латын кириллица, башка кечиресиңер, кириллица менен жазылган текстибиз төмөнкү шрифтте көрсөтүлбөйт экен. Көрсөтүлгөн башка бир шрифт тандайлы. Мисалы үчүн мен тизменин ичинен силер төмөнкүдө мен издегендей кылып карап чыксаңар болот. Жагымдуу же болбосо клавиатуранын жардамы менен төмөнгө басып жогоруга чыксаңар, ар бир шрифт кандай көрүнөт, превьюда көрсөңөр болот. Tahoma дегенди же болбосо Times New Roman'дагы эле бизге таанымал Times New Roman'ды тандайын. Font style дегенде көпчүлүгүңөр эле буну практикада кездешсеңер керек. Жана мурунку сабакта да мен айтып кеткенмин, токтолуп кеткем. Italic, bold жана bold italic деген алдын ала көрүүдө айырмасын көрүп отурасыңар. Бул italic көрүнүшү, бул bold көрүнүшү жана бул bold italic көрүнүшү. Size деген бөлүктө биз тамганын өлчөмүн белгилеп кетебиз. Өлчөмүн көрүнүшү фонт бөлүктө болсо, өлчөмү size бөлүктө экен. Font color дегенде бул тамганын көрүнүшүнүн түсүн белгилейбиз. Башкача айтканда, биздин тамгабыз кайсы түстө болсун. Мисалы үчүн мен кызыл түстү тандайм. Underline style деген бул төмөнкү сызык, тексттин астындагы сызык деп айтайын. Тексттин астындагы сызык кандай көрүнүшкө ээ болуш керек? Ошол сызыктардын түрлөрүн бизге Microsoft Word сунуштап атат. Мен мисалы үчүн төмөнкүдөй бир сызыкты тандап кетейин.
же болбосо мындай дагы жакшыраак аралыгы чоңураак болгон төмөнкү сызыкты. Же бул да калың экен, башкасын тандайм. Эки сызык болсо. Көрдүңөрбү, урматтуу окуучулар? Ал эми төмөнкү сызыктын түсүн дагы underline color деген бөлүктөн белгилеп алсак болот. Түсү болсо кара түстө болсун. Карагыла, төмөнкү сызык, текстин астындагы сызык кара түстө. Ал эми биз тандаган көрүнүштөгү текст кызыл түскө ээ экен. Аны биз каяктан көрүп атабыз? Алдын ала көрүү бөлүгүндөн. Эми бул катмардын дагы бир кичинекей бөлүгү калып кетти. Бул эффект деген. Эффект бөлүгүнө кайрылуу үчүн биз биринчи окейди басып көрсөк, документибизде барагыбызда кандай көрүнүп атат, кандай чагылдырылат. Төмөнкүдө көрүнүшкө ээ экен. Эми ушул эле фрагментти мен кайра белгилеп алып, фонд бөлүккө кирейин. Баягы калып кеткен effects бөлүктөрдү. Effects бөлүктөрүн карап кетсек, strike through тексттин ортосунан чийип коет экен. Көрдүңөрбү? Double strike through. Double эми билесиңер өзүңөр. Бир эмес, эки сызык менен тексттин ортосунан чийип кетет экен. Superscript. Super деген бул жогорку даражага көтөрүү дегендей. Мани subscript баягы тамырга алуу деп математикадагы айтат эле го, тамырга алуудай көрүнөт. Көрдүңөрбү? Ылдый жака түшөт. Төмөнкү мындайча деген текстке салыштырмалуу биртке ылдыйга түшкөн биздин текстибиз. Кийинки small caps. Бул small caps карап көрсөңөр, чоң тамганын кичирейтип койгондой. Small caps, all caps. Бул толугу менен чоң тамганы толугу менен сүрөттөлгөнү көрүнүп атат. Жана hidden эмне экен? Белгилеген сүрөтүбүздү, белгиленген фрагментибизди эмне көргөзбөй коет экен. Урматтуу студенттер, кийинки бөлүгүбүз бул параграф менен иштөө. Параграфты форматтоо. Параграфты белгилөө үчүн, же абзацты башкача айтканда белгилөө үчүн, билесиңер мурунку сабактардан сабтын баш жагына келип туруп эки жолу басабыз. Ошол учурда жалпы бир параграф белгиленет. Белгиленген параграфтын үстүнөн биз иш аракеттерди жүргүзсөк болот. Кайсы жерден жүргүзөбүз? Баягы эле home катмардын ичинде параграф деген бөлүк бар. Экраныңарда көрүнүп турат. Оң жактагы төмөнкү бурчка келип бассаңар, бизге жардамчы терезе чыгат. Жардамчы терезеде эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Бул карагыла indent and spacing деген катмарда general, indentation, spacing, preview деген 4 бөлүктөн турат экен. Ушул нерселерге кыскача токтолуп кетсек. General негизги бөлүк экен. Негизги бөлүктө бизге параграфыбыз кайсы жактан тегизделип турат жана сырткы сызыктардын деңгээли кандай абалда болуш керек. Ал эми саптар ортосундагы аралыктар канча кийинки бөлүктө жана абзацтардын ортосундагы аралык канчаны биз көрүп кетсек болот. Аны превьюден көрсөк болот. Мисалы үчүн before бул сапка биз каралып жаткан параграфка чейинки аралык канча болуш керек? PT деген point деген сөздөн алынган. Демек кандайдыр бир бирдик. Ошол мисалы үчүн 12 бирдикке барабар болгон аралыкты калтырды азыр каралып жаткан параграфка. Ошол параграфка чейинки аралыкты калтырып атат. Before. After деген ал параграфтан кийин канча бирдикти калтырыш керек. Канча бирдик. Биздин учурубузда 12 бирдик деп көрүнүп турат. Мен буну алып таштайм. Жана before'дон дагы алып таштайм. Окей. Байкасаңар, төмөн жогору жактан билинбеди, себеби жогорку абзацтын аралыгы бар, ама ал эми төмөн жактагы болсо бизге
билинди. Ал эми биз жогору жагыбыздагы параграфын дагы көрсөк, силер байкап көрсөңөр, мен азыр абзацты белгилеп туруп, оң жакты бастым. Чыккан контексттик менюдан дагы параграфты белгилеп, бизге керектүү болгон терезебизге кирсек болот. Мына ушул жерден мен автор дегенди алып таштайын. Байкап көрсөңөр, биринчи жана экинчи параграфтардын ортосунда аралык кичирейип калды. Эми төмөнкү каралып жаткан, бул жерде мен шрифттер менен иштегенде сөз түрдө бир фрагментти белгилеш керек деп токтолуп кеттим. Ал эми абзацтар менен иштегениңерде фрагментти белгилештин кереги жок. Силердин системдик көрсөткүчүңөр кайсы параграфта жайгашып турса, ошол параграфка тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилет. Мисал үчүн, азыркы учурда экраныңарда көрүнүп тургандай, экинчи параграфта системдик көрсөткүч жайгашкан. Демек, мен кандайдыр бир өзгөртүү азыр киргизсем, ал экинчи параграфка эмне таандык болот экен. Карап көрсөк, мисал үчүн, каралып жаткан параграфка чейин бир 12 чекит калтырайын. Чекит дегенде бирдик, кандайдыр биз көрсөткөн бирдигибиз. Биз эмес, кечиресиңер, Microsoft көргөзгөн бирдик. Ал эми автор дегенде дагы 12 чекит калтырайын. Төмөнкүдөй. Окей. Байкап көрсөңөр, биринчи жана үчүнчү параграфтарга салыштырмалуу аралыктарыбыз өзгөрдү. Ал эми бул нерсени силер алдын ала көрүү бөлүгүндө байкасаңар дагы болот эле. Line spacing дегенде бул саптар ортосундагы аралык. Мисал үчүн, каралып жаткан параграфтын ичинде канча сап бар болсо, ошол саптардын ортосунда аралыкты өзгөртөт. Мисал үчүн, мен double дегенди тандайын азыр. Байкап көрсөңөр, саптардын ортосунда аралык дагы өзгөрүп кетти. Бул жерде кээ бир студенттер, бүтүрүүчү студенттер кандай барактын санын көбөйтүш үчүн же барактын санын азайтыш үчүн ушундай кичинекей бир нерселерге барышат. Мисал үчүн, бул жерде кээ бир жерлерде талап 1,5 аралык 1,5га барабар болсун, 1,5 саптык аралык болсун деген шартты бүтке өзгөртүп койсо болот. Кантип өзгөртсө болот? Мен силерге аны көргөзүп кетсем. Мисал үчүн, бул жерде 1,5дин ордуна мен кичинекей кылып 1,3 кылсам. 1,3 кылдым. Окей. Байкасаңар, биртке өзгөрдү. Ал эми жалпы документти тандоо үчүн Ctrl-A'ны бастым. Жана жалпы документке мен саптар ортосунда аралыкты 1,5 кылсам. Байкасаңар, бу жерде бизде азыркы учурда 2 барагыбыз бар. 1,5ди кылган учурда барактардын саны 3кө өстү. Эми ушул 3 эмес, 2ге батыруу үчүн бул нерсени же биз чек араларды өзгөртүш керекпиз, ага кийинки темабызда келебиз, кийинки бөлүгүбүздө. Же болбосо саптар ортосундагы аралыгын эмне кичирейтип койсок болот. 1,5 эмес, мисал үчүн байкап көргүлө, 1,3 дейин дагы, enter, page 1 of 2 деп турат. Демек, жалпы 2 барактын биринчи барагында жайгашып турабыз дегенди билебиз. 3 барактын ордуна 2 баракка түштү. Урматтуу студенттер, улантабыз сабагыбызды. Кийинки бөлүгүбүз баягы мен токтолуп кеткен, буга чейин айтып кеткен башында, чек аралар жана көлөкөлөтүү деп аталат. Чек аралар жана көлөкөлөтүү бөлүгүнө кирүү үчүн биз дизайн деген катмардын ичинде баягы документти форматтоо бөлүктө колдоно турган бир топ бул жерде буйруктарды тапсаңар болот. Бул жерден page border'ди тандайсыңар. Page border тандалганда төмөнкүдө көрүнүш чыгат. Бул көрүнүш 3 катмардан турат. Borders, page border, shading. Borders бул чек аралар, page border бул барактын чек арасы, жана shading бул көлөкөсүн түшүрүү.
Эми borders дегенде биз белгиленген аймактын же параграфка тиешелүү болгон чек араны орнотуу. Мисалы үчүн box тандадым, окей. Байкап көрсөңөр. Демек, биздин системни көрсөткүч төмөнкү параграфта жайгашкан үчүн бир гана параграф белгиленди. Кайра артка кайттык. Page border'ге кирдик. Жана бул жерден түсү менен белгилеп көрсөм, башкача бир кандайдыр бир башкача түс төмөнкүдө көрүнүшкө болсун, жана shadow көлөкөсү менен болсун. Калыңдыгы болсо төмөнкүдөй чоң болсун. Өтө эле чоң, кичинераак болсун. Окей, байкап көрсөңөр төмөнкүдөй көрүнүшкө ээ болду. Бул биз белгиленген бир аймактын чек арасын орнотуу, жана көлөкөсүн орнотуу. Ал эми жалпы баракка орнотуу үчүн page border катмарына киребиз. Бул жерден ушул биз буга чейин абзацтын үстүндө жүргүзгөн иш аракетти жүргүзөбүз. Мисалы үчүн төмөнкүдөй болсун, деген башкача бир төмөнкүдөй болсун, көрүнүшү болсун төмөнкүдөй. Мисалы үчүн бул жерде сүрөттөр бар, даяр төмөнкүдөй болсун. Окей. Байкап көрсөңөр, баракка биздин документибиздин чек арасы орнотулду. Чек араны силер өзгөртө албайсыңар. Бу жерден чек араны өзгөртүү үчүн силер баягы эле page borders'ке кирип, жана бул жерден кандай десем, ушул жерден өзгөртсөңөр болот. Мисалы үчүн алып таштоо үчүн no'ну белгилейсиңер. Окей. Биздин чек арабыз алынып таштады. Барактын чек арасы алынып таштады. Ал эми көлөкөсүн орнотуу үчүн баягы эле page border shading бөлүккө киребиз. Биринчи бичсон бул төмөнкү shading дегенде документти карап көрсөңөр, толугу менен параграфка колдонууну тандадык. Стиль төмөнкүдөй бир стиль болсун. Окей. Байкап көрсөңөр, биз белгилеген аймакка көлөкө арткы фонун көлөкө түшүрдү десек болот. Арткы фон эмес, көлөкө түшүрдү десек болот. Так, ал эми көлөкөнү түшүрүү үчүн бул документ белгиленген кандай десем, белгиленген параграфка колдонот же белгиленген текстке колдонот. Биз кандайдыр бир фрагментти белгилейли. Бул фрагмент жана ушул фрагментке көлөкөсүн түшүрүп көрсөк, ал үчүн карагыла apply to text деген тандалды. Параграфка деле колдонсок болот. Ушул учурда биз белгиленген фрагментке колдонолу. Төмөнкүдөй түс менен көлөкөсү түшүрүлсүн. Арткы кандай артына ушундай сүрөттөлсүн. Ал эми кызыл түсүбүздүн ордуна башкача түс болсун, да көрүнүктүү болсун. Мисалы үчүн бул жерде кичине кызыл түскө кайсынысы жарашат экен, агайыңар билбейт. Так, сарыны койгойлу. Төмөнкү көрүнүш болот. Бул биз көлөкө деп атап атабыз. Эми бул арт жагын, тексттин арт жагын боеп атабыз десек да болот. Боеп атабыз. Демек, биз силер менен, урматтуу окуучулар, чек аралар жана көлөкөлөтүү деген бөлүктү дагы карап чыктык десек болот. Кийинки кадыбыз бул чоң жана кичинекей тамгаларга өзгөртүү. Ал үчүн мисал катары мен толугу менен документти белгилейин. Жана эң биринчи биздин экраныбызда көрүнүп турган home бөлүктөгү fonts аймагына келебиз. Жана бул аймактан төмөнкүдөй жерди тандайбыз. Карагыла A чоң тамга, A кичинекей тамга. Жанына келип алып келсем change case. Башкача айтканда,
регистрди өзгөрттү, абалды, тамганын абалын чоң тамга же кичинекей тамгага өзгөрттү. Бир жолу бассак, бизге контексттик меню чыгат. Контексттик менюдан төмөнкү бөлүктөргө токтолуп кетсек. Sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, toggle case. Кантип булардын колдонушун карап чыксак. Sentence case. Байкап көрсөңөр, эч кандай өзгөртүү болгон эмес. Себеп дегенде бул бөлүк биздики сүйлөмдөгүдөй көрүнүшкө алып келүү. Башкача айтканда, сүйлөмдө эмне эң биринчи тамгасы чоң болуш керек, ал эми калган тамгалары кичинекей болот. Өзгөрүүнү биз кийинки бөлүктөн көрөбүз. Lower case. Lower case деген бардык тамгаларды эмне кичинекей тамга көрүнүшүнө алып өтөт. Карап көрсөңөр, биздин бардык чоң тамгаларыбыз текстибизде кичинекей тамгага айланды. Ал эми upper case эмне? Бул lower case'тин тескерисинчеси, башкача айтканда, бардык текст, бардык сөздөр чоң тамга менен жазылып калат. Экраныңызда көрүнүп турат. Ал эми кийинкибиз бул capitalize each word, башкача айтканда, сүйлөмдөгү эң биринчи, ар бир сөздүн эң биринчи тамгасын чоң тамга менен жазып чыгат. Жана акыркы бөлүгүбүз toggle case. Toggle case деген бул кичинекей тамганы чоң кылып жазат, ал эми чоң тамганы эмне кичинекей формага өткөрөт. Экраныңызда көрүнүп турат. Элестеткиле, эгерде тартипти өзгөртүп, сүйлөмдүн эң биринчи тамгасы кичинекей, калган тамгалар чоң деп жазылсын деген тартипти кабыл алса биздин тилчилерибиз, анда төмөнкүдөй көрүнүшкө ээ болот эле. Мына ушинтип биз тамгаларды кичинекей жана чоң абалга өткөрүп көрдүк. Жана текст түрүндө дагы кандай жазылат, кичинекейди чоңго, чоңду кичинекейге өткөрүп көрдүк. Кийинки бөлүгүбүз бул номерлөө жана маркерлөө. Маркерлөө дегенде кандайдыр бир белгилөө. Булар эмне себептен бизге керек? Мен баарын азыр кичинекей тамгага өткөрөйүн. Же болбосо сүйлөмдөгүдөйгө алып келейин. Мисалы үчүн мен бу жерге жаңы бир текст жазайын. Түстөр деп атайын. Түстөр деп атайын. Кандай түстөрүбүз бар? Ак, кызыл, жашыл, көк, кара. Ушул менен токтоп турсак, канча 5 болду. Булардын аралыктары өтө чоң болуптур. Буну кыскартсак, кайерден кыскартабыз? Баягы параграф бөлүккө киребиз. Point'ти алып таштайлы. Жана multiple'дын ордуна символ өткөрөлү. Байкап көрсөңөр, баары көрүнүктүү болуш үчүн буну көрүнбөгөн символдорду алып таштайм. Түстөр деп жаздым. Эми бул жазылышта атап кеттим мен түстөрдү. Атап кеттим. Буларды мен номерлеп чыксам болот. Кантип номерлеймин? Ал үчүн параграф, баягы эле биздин home катмарында параграф деген аймакка келебиз. Жана numbering деген бөлүктү басабыз. Бастым. Байкап көрсөңөр, 1, 2, 3, 4, 5 деп чагылдырылды. Бунун көрүнүштөрүн да өзгөртсөңөр болот. Төмөнкүдөй бассаңар, кандай көрүнүшкө ээ болсун. Каша коюлуп кетсин. Же болбосо 1, 2, 3'тün ордуна Рим белгилөөлөрү менен кетсин. Же болбосо латын тамгалары менен белгиленсин, кичинекей тамгалар. Же болбосо жана башка. Бу жерден силер эксперимент кылып көрсөңөр болот. Номерлөө башталган жерин дагы биз өзгөртүп койсок болот. A'дан башталбасын, мисалы үчүн C'ден башталсын. Окей. Байкап көрсөңөр, C, D, E, F, G, K, C, D, E, F, G деп токтоду. Же болбосо кайра калыбына алып келсек.
A'dan эле баштабыз. Бул атап кеткенибизди, бул баягы номерлеп кеткенибизди. Ал эми кээ бир мындай учурлар болот. Ак, кызыл карагыла. Биринчи ак жазылды, экинчи кызыл жазылды, үчүнчү жашыл жазылды. Номерлеп коелу бул нерсени. Кызыл капа болот. Эмне себептен мен биринчи жазылбадым деп. Же болбосо көк капа болот. Эмне себептен же кара капа болот. Эмне себептен мен эң акыркымын. Кызылга чейин жок дегенде болуш керекмин. Алфавит боюнча карай турган болсок деп чыгышы мүмкүн. Баягы биздин политиктер чыгып атпайбы талашып. Ошол сыяктуу булар дагы капа болбош үчүн аттап кетүү деген бөлүгү бар. Баягы маркерлөө деп атап атабыз. Аны маркерлөө, маркерлеген тизме деп аталат. Ал деген бирөөсүн да капа кылбай, 1, 2, 3 деп баягы иретин көргөзбөй, баары бирдей абалдагысын көргөзүү үчүн бул бөлүктү тандайбыз. Bullets деп аталып атат. Bullets. Кандай эмне кайсы символ менен айырмалансын булар? Төмөнкүдөй символ менен айырмалансын. Окей. Байкадыңарбы? 1, 2, 3 деп баягы айырмачылык жок. Карадагы, актагы бирдей галочка символу менен белгиленип атат. Ал эми бул нерсени силер кааласаңар дагы өзгөртүп койсоңор болот. Байкасаңар, мен фрагмент бир гана бөлүктү эмес, мен жалпы аймакты белгилеп атам. Белгилеп туруп, мен өзүм define new bullet, мен өзүм таанытсам болот. Кандайдыр бир сүрөттү алып, же болбосо кандайдыр бир символду тандап таанытып алсам болот. Мисалы үчүн төмөнкүдөй символ болсун. Окей. Байкап көрсөңөр, мен азыр буну өзгөрттүм. Так, төмөнкүдөй көрүнүшкө ээ болсун. Так, урматтуу студенттер, улантабыз биздин темабызды бүгүнкү. Кийинки бөлүк бул баракты колоннага бөлүү. Колоннага бөлүү үчүн биз биринчи эмнени бөлөбүз, ошону аныктап алыш керекпиз. Мисалы үчүн мен эң биринчи 3 сапты белгилеп, 3 сапты колоннага бөлсөм. 3 сапты белгиледим. Же болбосо биздин экраныбызда бата тургандай 4 сапты. Стоп, бунун көрүнүшүн азыр кечиресиңер. Төмөнкүдөй алайын. Бул көрүнүштөрүн силден алып таштайын азыр. Төмөнкүдөй көрүнүшкө ээ болсун. Эми эң биринчи 3 сапты алсам. Же экранга көрүнгөн бөлүктү алсам. Ушул бөлүктү алдым. Жана бул бөлүккө мен бул бөлүктү мен колонналарга бөлүү үчүн page layout деген катмарына кайрылабыз. Жана бул катмарда калтырбасам, кечиресиңер, columns деген бөлүккө токтолобуз. Columns деген бөлүктү келип бассаңар, бу жерден бизге сунуштап атат. 1, 2, 3, 4, сол жактан, оң жактан деген бул колонналардын санын, же колоннабыз сол жактан кичинекей, оң жагы чоңураак, же оң жагы кичинекей, сол жагы. Же болбосо биз каалаган санга чоңойтуп алсак болот. Мисалы үчүн 3 колоннага бөлөлү. Окей. Байкадыңарбы? Ушул гана фрагментти бөлдүк биз. Белгиленген фрагментти. Жок, буну кабыл албайм десеңер, кайра артка кетип туруп, толук документти 3 бөлүккө бөлөм десеңер, 3 колоннага. Анда төмөнкүдөй бөлүп алсаңар. Ал эми мындай болуш мүмкүн, кээ бир улуттук коопсуздук кооптонуулар деген текст жаңы колоннанын кандай десем, жаңы колоннадан башталсын. Жаңы саптан башталсын. Ал үчүн break'ке киребиз. Breaks, бул break кесүү билесиңер. Column. Байкап көрсөңөр, азыр улуттук коопсуздук
жана кооптондулар деген бөлүк жаңы сапка өтөт. Ал эми бул жер бош калат. Көрүнбөгөн символдорго кайрылып көрсөк, бу жерде column break деген белги болот. Ал деген эмне? Бул бир колоннаны кесүү дегенди билгизет. Колонналардын санын мисалы үчүн 3 кылдык эртең өзгөрүү болуп 3 эмес 4 болсун. Ушул абалда 4кө кантип өткөрөбүз? Ушул абалда мен баягы эле фрагментти белгиледим. Белгилеп туруп page layout, columns жана бул жерден санын 4кө көбөйтөйүн. Окей. Байкап көрсөңөр, белгиленген текст 3 эмес 4 абзацтан туруп калды. Жана биздин улуттук коопсуздук жана кооптондулар жаңы колоннаны баштады. Санын азайтам десеңер, колоннага киребиз, 2ге өткөрдүк. Улуттук коопсуздук силер көргөндөй column break турат, жаңы колоннанын башында жайгашып турат. Бул колонналар жөнүндө маалыматты алдык. Улантабыз. Эки бөлүгү бул стилдер деп аталат. Стиль деген эми жаштар силер дагы жакшыраак билсеңер керек. Ар бир нерсенин өзүнүн стили бар. Ар бир оюнчунун, мисалы үчүн теннис ойногондо кандайдыр бир стиль менен ойнойт. Футболчунун, пианино ойногондун же сүйлөгөндө дагы кандайдыр бир өзүнчө стиль. Ар бир адам айырмаланат. Эми документтин үстүндө дагы биз форматтоо жүргүзүп атабыз. Башкача айтканда, көрүнүшүн өзгөртүп атабыз, өлчөмүн өзгөртүп атабыз, жазылыш түрүн жана башка нерселер бар. Мисалы үчүн абзацка, параграфка чейин, параграфтан кийин деген көп маалыматтарды силер менен үйрөндүк. Эми ошол нерсени мисалы үчүн кээде бир эле форматтагы маалыматтарды бир топ текстке колдонуш керек. Мына ошондой учурда стиль жардамга келет. Экраныбызда көрүнүп тургандай, биринчи home катмарында styles, стиль деген бөлүк турат. Мына ушул жерде Microsoft бизге сунуштап атат даяр стилдерин. Байкапсаңар, мен алып келген жерде эмне болуп атат? Өзгөрүү жүрүп атат. Эмне өзгөрүп атат? Сап өзгөрүп атат. Көрүп атасыңарбы? Мына токтолуп кетсек, могу биринчи heading 1 деген стиль экен бул. Эмнеси менен айырмаланат бул? Heading 1. Буну Microsoft бизге heading 1 деп атады. Ал эми ичине бирдекелер бекитип койду. Карап чыксак эмнелерди бекитти. Ал үчүн бул жерге келип басабыз. Тандайбыз heading 1ди. Алып келсек, бизге контексттик менюда чыгарып атат. Экраныңарды жакшы карап көрсөңөр, фонт деген бөлүктө башта унчукпа абалындагы фонт жана баш жазуусу Calibri Light экен. 18 бирдикте чоңдукта тамганы көрсөтөт экен. Жана тамганын түсү болсо Accent 1ге барабар экен. Абзацыбыз биздики. Абзацтагы саптар ортосундагы аралык single 1ге барабар экен. Абзацка, биз каралып жаткан абзацка чейинки 20 бирдикке барабар болгон аралык калтырат экен. Ал эми абзацтан кийин 2 бирдикке барабар болгон аралыкты калтырат экен. Байкасаңар, ушунун баарын эмне Microsoft heading 1 деп атап, стиль катары бизге жайгаштырып койду. Биз дагы ушундай бир стилди өзүбүз түзүп алсак болот. Түзүү үчүн төмөн жакка түшөбүз. New style. Бул жерге силер жаңы бир стиль уюштуруп койсоңор болот. Силер каалаган параметрлер менен. Мисалы үчүн мен азыр текстими белгилеп, тиги колонналарды алып таштайын. Колонналарды алып таштап, колонналарды алып таштап, column break'ти алып коеюн бул жерден. Улуттук коопсуздук жана кооптонуулар деген баягы эле биздин текстибизди heading 1ге өткөрсөм. Байкап тургула азыр.
Kандай özgörүү жүрөт экен. Bastım. Bayqadыңарбы? Төмөнкүдөй көрүнүшкө ээ болду. Бул даяр стиль. Жана ушундай эле жүздөгөн жыштыктар кантип толот деген текстти дагы мен баш жазуу катары өзгөртүп атамын. Демек, жүздөгөн жыштыктар кантип толот менен улуттук коопсуздук жана кооптонуулар деген текст эко бирдей стилге барабар болду. Көрүнүшү дагы бирдей, түстөрүбүз дагы төмөнкүдөй кийдиң бирге өтсүн. Түшүнүктүү, урматтуу окуучулар. Силерге тапшырма өз алдынча кандайдыр бир стилди түзүп көргүлө. Жана ошол жерден чыккан суроолорго биздин бөлүмдүн мугалимдерине келип кайрылсаңар, жардам бергени, түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Рахмат. Так, бул теманы бүтүрүү үчүн дагы эки нерсеге токтолуп кетишибиз керек. Арт жакты биздин эгерде презентация кайрыла турган болсок, арткы көрүнүш, background башкача айтканда. Арткы көрүнүш, документтин арткы көрүнүшү жана тема деген нерсеге токтолобуз. Эки кыска маалымат калды. Арткы көрүнүштү өзгөртүү үчүн биз азыр төмөнкүнү жасайбыз. Ал үчүн биз баягы эле биздин дизайн деген катмарыбызга кайрылышыбыз керек. Дизайн деген катмарда page background деген бөлүк бар. Page background бөлүгүндө page colorга кайрылсак болот. Бул жерден биз каалаган бир түстү тандасак, ал түс эмне документтин арткы көрүнүшүн толтурат экен. Мисалы үчүн төмөнкүдөй түстө болсун. Же болбосо бул жерден даяр эффекттери бар. Төмөнкүдөй мисалы үчүн one color дейт, бир гана түскө ээ болсун. Окей, төмөнкүдөй көрүнүшкө ээ болот. Же болбосо биз даяр бир текстураны колдонсок болот. Төмөнкүдөй бир текстура болсун. Же болбосо төмөнкүдөй бир нерселер болсун. Көзүбүздү оорутtu. Же даяр бир сүрөтүңөр бар болсо, сүрөттү алып толтурсаңар болот. Мисалы үчүн мен төмөнкүдө коаланы тандайм, мисал катары. Жана бул менин эмне арткы көрүнүшүмө ээледи. Документтин арткы көрүнүшүн ээледи. Же кээде мындай болушу мүмкүн. Документиңерге бирөөлөр баягы кандай десем, принтерден чыгарып аткан учурда бир кандайдыр өзүңөрдүн белгиңер болуш үчүн силер бу жерден confidential бөлүгүнөн мисалы үчүн do not copy дегенди тандап коюп койсоңор болот. Бул арт жагында дайыма калат, арткы көрүнүштө документиңер жазылат. Кагазда принтерге чыгарганда do not copy деген жазуу сөзсүз түрдө чагылдырылат. Же башка мисалы үчүн. Бу жерде деле силер мисалы үчүн өзүңөр буну өзгөртүп алсаңар болот. Оригент мисалы үчүн. Ушул сыяктуу нерсе. Демек, бул арткы көрүнүштү орнотуу. Ал эми акыркы темабыз бул бөлүктүн акыркы темасы тема деп аталат. Аты дагы дал келиптир темабызга. Тема деп аталат. Тема деген бөлүк бул даяр документте даяр темаларыбыз бар. Бул бөлүк баягы эле биздин дизайн бөлүгүнүн ичинде даяр теманы колдонсок болот. Жалпы документке биз жалпы документти белгилеп, мисалы үчүн төмөнкүдөй бир көрүнүшкө ээ болсун. Бул деген эмне? Бул деген баягы биз стилдерди колдонуп чыктык го. Ошол стилдерге даяр бир теманы орнотуп чыгат. Биринчи теманы колдоноодун алдында, урматтуу студенттер, силер сөзсүз түрдө стилдерди колдонуп, бир белгилүү бир таанымал бир стилге алып келип алыш керексиңер. Ошол учурда гана силердин баягындай даяр темаларыңарды колдонсоңор болот. Же болбосо даяр эмес, силер өзүңөр дагы жаңы бир
тема түзүп алсаңар болот жана аны сактап алсаңар болот. Силерге дагы тапшырма, өз алдынча тема түзүп көргүлө. Себеби бул кандай десем, бул нерсе көп колдоносуңар, стилдерди жана темаларды көп колдоносуңар. Себеп дегенде чоң документтерди, чоң тексттерди жазганыңарда сөзсүз түрдө бир эле форматтагы көрүнүштү бир топ сапка, бир топ текстке колдонуш керек. Мына ошондой учурда силерге стиль жардамга келет. Ал эми стилдерди колдонуп чыккандан кийин белгилүү бир темадагы көрүнүшкө алып келүү үчүн силер теманы тандап алыш керексиңер. Ушул менен урматтуу студенттер, бул темадагы сабагыбыз бүттү. Дагы жолугушканга чейин сак саламатта болгула. Жакшы калгыла.